Үй камагына чыккан Болот Темиров үйүнө кайтып барып, жубайы менен чырдашып атканы дагы белгилүү болду. Болот Темиров жубайын күнөөлөп, Болот Назаровго баңгизатын көп өлчөмдө берип атып, жаман көндүргөндүгүнүн кесепетинен милиция кызматкерлеринин тузагына түштүк деп өкүнүүдө. Ошол эле учурда Темиров мага баары бир Москвага кетем деп ачай кырык салып жатканы дагы угулууда. Негизи эле мыйзам боюнча бул чет жакка чыкпоо тыйылгаты менен бошотулган. Бирок мыйзамдан коркпой чет жакка кетүүгө кам көрүп калгандыгын айтып жатканы дагы белгилүү болуп турат. Все переоформляет, я поеду куда-нибудь в Москву там или еще куда-то подальше от тебя, подальше от твоих хуй. Все, я все на тебя оформляю, продолжай свое дело, продолжай все. Я только уважения к тебе требую, и все. Нормального человеческого отношения, а не такого, как ты устроила мне тут. Чуу жараткан Болот Темиров өзү ким? Анын аркасында кимдер турат? Акыркы убактарда жалпы коомду ар учурду соц тармактарга салып, ар кыл багыттарда көңүл бурдуруу максатында хайп жасап, аркасынан акылга сыйбаган акчаларды табышкан блогермин дегендер көбөйдү. Бирок акыркы окуялардан алып караганда чындык үчүн деген ураанды жаманган бир катар YouTube соц тармак чыгуундары жалпы журт арасындагы стабилдүүлүктү талкалап, эл ынтымагын карандай жалган жалаа менен такталбаган маалыматтагы чет легалдуу эмес уюмдардын чырагына май тамызган ыдыратуу саясатын алып барып чамбаккандарда четтен чыга баштаган анык. Бул кептер иш төркүнүн кайда алып бара жатканын баарыбыз билип турсак керек. Ооба, кеп азыркы маалда акылга сыйбаган жалган жалаалар менен хайп кармап, батыштын баарына жете бербеген кыйытма саясаттын калк арасында жайып, эгемен элдин башын батышка багыттаган Темиров Лайф журналисттери болмокчу. Жалпы эл арасында бул сөздү укканда аталган медиа башчысы Болот Темиров жана анын тарапташтары бейгүнөө камалган патриот журналист деп ызычуу жаралышы толук ыктымал. Бирок азын-оолак азгырык кептерге сугарган Темиров жана командасы тууралуу чыныгы факт менен далилдүү материалдарды жарандарыбызга маалымдап коюуну туура көрдүк. Эми чуу салган эл патриотумун деген Болот Темировдун өзү ким деген суроого жооп берели. Темиров Болот Маткасымович 1979 жылы Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. Жаш шагынан Орусия Федерациясында өсүп, ал жактагы жарандыгы менен окууларын дагы ал жактан аяктап, өлкөгө 2000 жылдын башында келип иштеп баштаган. Алгач катардагы эле кызматкерлердин бири болуп, акырындап журналисттик кесипке ооп, баштапкы кадыр баркын ошол учурдагы коррупциялык кадамдар менен Иринаттан айтылуу Курманбек Бакиевдин ишеничтүү адамдарынын катарында болгон. Ал кездеги кландык бийликтин биринчи көздөгөн кызматкерлеринин бири болуп, ары барып президенттик башкармалыктын дагы пресс катчылык кызматын аркалап келген. Далил катары айтсак, ал учурдагы кландык системанын былыктуу иштерин моюндап, аткарылган иштерин элге өзү жакшы кылган калп айтуу чеберчилиги менен калктын оозун жаап, камкор бийликтин кирин жууган ишеничтүү жүзү болгону факт болуп берет. Ал кездеги бир катар шылуундук иштер башталып, көрүнүктүү нишендеген саясий жана коомдук ишкерлердин дагы көзүн тазалоо ыкмалары жүрүп жаткан маалда дагы өзүнүн активдүү аракеттери менен президенттин жанында болуп, ага маалыматтык жактан чоң курал болуп берип турган анык. Алдамчылык менен ачык эле мыйзам бузуу аракеттерин байкап турса дагы, ал кезде азыр катуу патриотмун деген айтылуу Темиров мырза тилин буруп, көз жазымына салып, эл эртеңине кыянаттык кылганы анын чынында эле эл үчүн күйгөнүн айгерелеп жатпайбы? Ушул иштер менен эле болду дейсизби? Албетте, андай эмес. Өзүнүн башка мамлекеттин жараны экенин дагы ал кишинин дарегине дагы да арбын суроолорду жаратат. Чет элдин жарандыгын Темиров 2010 жылдагы Бакиевдердин үй бүлөлүк башкаруу системасы кыйраган мезгилден тарта орусиялык атайын күчтөрдүн жардамынын арт аркылуу Москвадан эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүшөт. Ал жактагы келишилген сүйлөшүүлөр боюнча Россиялык атайын багыттагы күчтөрү Темировго ыңгайлуу шарт коет. Алынган далилдерге караганда, орус тарапка Темиров Россия аймагында тыюу салынган батыштагы бир кыйла беделдүү пропагандалоочу компаниялар менен Кыргыз Республикасынын аймагында абал турукташкандан соң өлкөгө кайра кайтып, өзүнүн ишмердиги астында Америка баш болгон өзөктү батышчыл державалардын көзөмөл саясатын жөнгө салып туруу максатында Кыргызстан аркылуу байкоо салып турмакка келишим түзүлүшөт. Бул иштер боюнча Темиров батыш тараптан дагы
орус атайын күчтөрүнөн дагы акыл кайтаарлык акча каражатын алып турмакчы болот. Бул жактан эки тараптан тең дегенибиз Темиров кезегинде орустарга маалымдап турам деген батыш компаниялары менен дагы келишип, ортодо эки тараптын саясатын өз таразасында кармап тура берген. Бул ыкма ага эки тараптан дагы алдыда өз карабашы туруп, алардын айткан эмес чөнтөк маселеси турганын айтсак болот. Анда ал жеке эле бир эле мамлекеттин патриот эмес, тескерисинче эл аралык даражадагы алдамчы кылмышкер экендигин бардык тарабынан далилдеп турган. Ал кезеттеги окуялардан кийин Болот Темиров Бишкекке кайтып, баштапкы учурда фактчек KG сайты менен иштеп баштап, акырындап өлкө саясаттын сыртынан кирип калган мезгилде Темиров атайын Демирбанк жана KICB банктарындагы атайын эсебине Net атайын багыттагы батыш фондунан келген акча каражаты менен New Media компаниясын негиздейт. Бул компания Темиров үчүн чоң күч болуп, ага мамлекетке чымыр, аябай таза иштеп берейин дегенби, айтор эл үчүн кайгырып, туулганчыл бийликтеп сындап чырылдап келе жаткан мырза алгач эле таза ишин жакындарынан баштап агып жаткан мол акчанын башына койгон. Ал ишти кезегине коюп, келерки пландары аркылуу акчаны жашыруун эсепке которуп баштоону суранганы дагы ачык белгиленип турат. Эске салсак, аталган буйруктун башында бардык СНГ мамлекеттерине азоо саясатын жүргүзүп келген антидемократ саясатын жамынган компания өкүлү Митүү аттуу жарандан көрсөтмө алган. Эң кызыгы, аталган уюм Темировдун карасак теңдешкиз байлыктарынын булак башында туруп келгени да шексиз далил. Алло, слышно? Ага, добрый вечер. У нас есть идея по поводу того, чтобы запустить расследование по слежке. Я был на Украине в начале сентября. Я встречался с Мишей Ткач. Да. И он немножко так поделился своими соображениями. Да. Я еще до этого очень был впечатлен от его работы. Вот. И в принципе у нас даже есть идеи, где что снимать. Но нам не хватает камеры с хорошим зумом. Миша порекомендовал Coolpix P1000 Nikon. Вот он, сейчас его в наличии нет в Кыргызстане, но под заказ он где-то $1000 стоит. Вот. И затягивается, но мы сейчас никак найти средства не можем под это дело. Вот. А так мы уже наметили несколько тем для расследования, именно слежка, да? Сегодня с HRP поговорил, они в месяц мне $900 будут платить 3 месяца. А 3 месяца? 3 месяца будут платить. Ноябрь, декабрь, январь. Она мне тема отдайте, какие можно. Я там задал агент. У Миранды спросите грант на техническое оснащение. Да, камера сами была. У нее есть какие-нибудь доноры, может мы сами напишем. О, Дян Мэтью Деген, австриец, он на русском хорошо говорит. Он не стискан. Мол акча дегенибиз сырттан келген акчага түзүлгөн компаниясы журналисттик гана иш эмес, ары барса эң каржылуу булактелген баңгизатын да катарына камтып, алыкмасын калк катмарына жайылтып, көндүрүп алуу менен өздөрү эч барбаган ыплас, коркунучтуу тармактардын дагы катарын карап берип турушкан. Ушул иштин баарын жалгыз кандай жасады десеңиз, шашпаңыз. Ал банги трол башында Темировдун жубайы Назигайым Махабат Тажибек кызы турары белгилүү болгон. Ооба, башында бул маалымат чын эмес дешибиз дагы чын. Бирок буга тергөөнүн жүрүшүндө алынган жана ишеничтүү бир катар булактар максималдуу күбөлөндүрүп турат. Эми баарын не сабалга салдык деп иштеп келген Темировдун кылмыштуу медиасынын башында кандай эр жүрөк адамдар турганы баарын кызыктырып турса керек. Алгач кеп үчүн өзүн көрсөткөн журналист Болот Темировдун командасынан элди алдап карапайымдын кадырын тепсеп, тапкан айлык кирешесинен баштасак, медиа кызмат командасы Темировдордон кеминде $550 каражат тапса, алдыңкы адамдардын катарында $1500 $5000 чейин акча алып келишкени атайын эсептин чегинен көрсөтүлгөн. Бул учурда жөнөкөй журналисттин командасын кармап келгени анын анчейин деле жөн адам эмес экенин Айгенелеп Турбаева. Эми элестетсек, кантип катардагы эле блогер айына мындай өлчөмдөгү каражат менен команда кармай алат? Акылга сыйбаган божомолдор, албетте.
Ал эмесе Темировдун нарко тармагында дагы кылтыйган кыңгыр иштерин сүрөттөп берели. Болот мырзанын жубайы чет тараптык акчаларды элди гүлдөтүү десе башкача түшүнгөнсүңөрбү же башкабы? Айтор өз жерлери Ысык көлдөн кепилденген товар катары башка бизнес товарларынын атын жамуу аракети менен борборго түз наркотикалык каражаттарды ташып келип жайылтуу иштеринин башында болгону акыркы окуяларга чейин эле маалым болгону көрсөтүлөт. Үй камагына чыккан Болот Темиров үйүнө кайтып барып жубайы менен чырдашып атканы дагы белгилүү болду. Болот Темиров жубайын күнөөлөп Болот Назаровго баңгизатын көп өлчөмдө берип атып, жаман көндүргөндүгүнүн кесепетинен милиция кызматкерлеринин тузагына түштүк деп өкүнүүдө. Ошол эле учурда Темиров мага баары бир Москвага кетем деп ачай кырык салып жатканы дагы угулууда. Негизи эле мыйзам боюнча бул чет жакка чыкпоо тыйылгаты менен бошотулган. Бирок мыйзамдан коркпой чет жакка кетүүгө кам көрүп калгандыгын айтып жатканы дагы белгилүү болуп турат. Все переоформляй на тебя, мне похуй, я поеду куда-нибудь в Москву там или еще-то подальше от тебя, подальше от твоих хуй. Все, я в понедельник все на тебя оформляю, продолжай свое дело, продолжай все, ты меня ненавидишь, я только уважения к тебе требую, и все, нормального человеческого отношения, а не такого, как ты устроила мне тут.